Урматтуу YouTube көрүүчүлөр, биз мынакей курма бакка келдик. Кудай буйрса ушул Мадинанын берекелүү курмаларынан азыр соода кылып кетебиз. Бул жакта курмалардын баасы канча болду экен деп кызыккандар болсо, видеону аягына чейин көрүңүздөр. Биз сиздерге бааларын дагы, реалын дагы сомго айландырганда канча болот, болжол менен тартып беребиз. Allah'ım göğsünden yoktur. Amin, amin, amin. Assalamu alaikum. Damla kandaysiz? Жақсы, maşallah. 76. Садоқас Дамуладагы бул жакта ажыбашчылык жамаат алып жүргөн экен. Алла таала ушул бул жерде жолуктуруп койду. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Жалпы келгендер 190. Allah talam kabul kılsın. Ana orun alыңыздар, аны чай içiп bir sabak kılavuz, ha? Курма бактын ичин караңыздар. Бул жакта суулар агып жатат. Каяктан агып келет? Билбейт экен, мынакей ушинтип сугарат экен бул курмаларды дагы. Мынакей курма бактын ичи. Ажыбалардын баасын билип берели сиздерге. Жырмарион. Ажыбанын кичиреги 15 реал. Bunun acıvaday oldu turasın. Канча экен? 25'ten. 25. Bayramcığım zaten böyle acıvalı alsanız. 25 реал. Биздин акча менен килограммы 750 сом болжолу менен. Bunlar 20'dan. 20 реал. Bu kança bu? 20. Kanday sort? Sortu kanday sortu? İsmi? Ismi. Ambar bu. Ambar. Ambar sortu. 20 реал. Bu kança bu? 11 реал. İçinde arehe menen. Badan, içinde badan var. Kayerden? Özbek? Uygur. Uygur bir tuğanlar işletken bu jokta. Mına ушундайча. Азыр Долов Садоқас ажы маян кылып берип жатат. Бирде кыргыздар чогултуп, баянына кулак салып угуп коюңуздар. Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Atalar. Atalar. Görün canım. Men sizlerge bir jakşı taşmak aytayım. Mындай bir oy жүгүртүп, акыл капса, окшош, ал барак мусулманга окшош. Ким табат ушуну деди. Бат төнү чөлгө кое берип, кушап, төө саап, кой, эчки менен бизге окшоп көчмөн болуп иштеген жан, арабтар башын кармап чөлдөгү дарактарды айта берди. Бирөөсү айтты жылгын деди, бирөөсү айтты баягы tөө жеген эмне? Жантак деди, тикен деди, ар нерсени айтты. Эч ким. Анан таппадыңарбы? Жок, таппадык. Пайгамбар айтты, ал муну курма деди. Мына ушул курма деди да. Анан, я Расулаллах, мунун кайер мусулманга окшош, мусулман ушуга окшош деди. Карагыла. Эгерде биз жактагы
Biz жақтағы жаңғақты сілкіп қаға тұрған болсақ, чоң жаңғақты шындай бой тіреген. Анда аға жасалма шаты жасайбыз. Турабы? Дағы чоңырақ дараққа шығыш үшін дағы башқа нәрселерді қолданабыз. Мұсылман менен мұсылмандың мамиле кылуусу ушунчалык жакшы, бири-бирине ойын колтук болуп киришип кетет. Курмага мусулман инсандын чыгыш ушунчалык оңой мынтип кетесиң менен шапсыз өзүндө. Мусулман ушунчалык жапыз болуш керек. Ушунча таваду, өзүн төмөн алат. Дал ушул курма дарак ошол. Канчалык бой көтөрбөсүн, боюн өстүрбөсүн. Учуна барганда баары бир бутагы мөмө алгандыгы үчүн ошентип ийилип турат. Мөмөлүү дарак дайым ийилчээк болот. Карасаң эле мөмөсүн ылдый бериш үчүн бутак ылдыйлап турат. Эгерде ылдыйдан туруп таш ыргытсаңыз эч качан ал кайра ташыңыз өзүн урбайт. Мөмөсүн ыргытат сизге. Мусулманда куд ошондой болуш керек. Бирөө таш ыргытса, аны бизде ашыргыт дейт. Ошондуктан эки кошуна жашайт эле. Бир кошуна эрте менен туруп, түнү таң аткыча жеген баягы тамагынын калдыгын, кечеги алкындыларын баарын бир чакага түктөп салып, артқы кошунасына алып келип таштап койчу. Ал кошунасы жана чакан алып барып, таштанды таштай турган жерге алып барып, көмкөрүп, алып келип чаканы жууп, багына кирип, мөмөлөрдүн эң бышкандарынан салып, үйүнүн алдындагы жашынакай гүлдөн, жыртуу гүлдөн бирди үзүп туруп, туурасынча коюп, алдын кошунага алып барып берет эле. Кошуналар ушунчалык жөнөкөйсүң деп, өзүнө жараша мамиле кылбайсың. Саңа ал таштанды таштап атса. Ар бир адам өзүндө эмне болсо ошону берет да. Менде таштанды жок экен, гүл сунуп атам. Анда гүл жок экен, мага таштанды берип атпайбы? Куд ушул сыяктуу болуш керек да. Ушул жерден бир оңололу. Пайгамбардын шаарына келгени бир башкача эргүү менен кайталы. Башкача өзгөрүү менен, башка сабак менен. Ошондон сахабалар айткан, табииндер айткан. Кимдир бирөөнүн кылган хаж умрасынын кабыл болгондугун далил менен билсе болобу десе, болот деген. Кантип десе, умра хажга чейинки калыптанып калган кылык жоругунан элге, Кудайга, динге жакпаган. Хаж умрадан келгенден кийин биротоло арылса, ошонун колун кыса кармап туруп, хажың, умраң жана пайгамбарга болгон зыяратың кабыл болсун деп куттуктасаң жаңылышпайсың деген. Biz barалы өзгөрүп, баягы кылык жорук биротоло силкинип ошол жерден калсын. Анан сахабалар пайгамбардын алдынан турушту. Hazret Umar баласы Абдулла менен бара жатканда, Абдулла атасына айтты: "Ата, бая пайгамбар айткан табышмактын жообун мен тапкам да. Бирок Hazret Абу Бакырдан, сизден жана башка улуу сахабалардан уялгандыгымдан курма деп айта албай тура бердим да" десе, Hazret Umar баласын мойнунан мында кучактап туруп, өзүнө кысып, башын мынтип бизге окшоп эркелеткендер. Мынтип шаштарынан бери тозуп туруп. Айтып койор бектим да ошондо. Курма деп койбойсуңбу? Мен өлгүчөктүм. Пайгамбардын берген суроосун табышмагын менин балам жоон таап алган деп өзгө элде башым өйдүрөк жүрөт эле деп аябай өкүнгөн да. Муну менен эмне демекмин? Биз менен мына ушул отурган баарыбыз менен ата энебиз бул дүйнөдө да, ахиретте да сыймыктана турган болуп жашашыбыз керек. Эртең биздин ата энебиз: "Эй Аллахтын элчиси, эй Раббим, муну менин перзентим, муну менин уулум, кызым сенин сөзүң болгон Куранды жаттаган. Эй Раббим, муну менин уулум же кызым сенин элчиң болгон пайгамбардын сүннөтүн тирилткен" деп биз менен сыймыктана турган деңгээлде жашашыбыз керек. Биз ошентип жашашыбыз керек. Антан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Иттакуннар валау бишиқи тамратин" карагыла азыр. Пайгамбар курманын жарымын берип болсо дагы денеңди тозоктон боштондукка чыгарып ал деген. Бир курма эмес, жарымын аны. Курманы жеп атасың аны. Жарымын бөлөсүң, бирөөгө бересиң. Денең тозоктон бошотулат. Кара. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ушулай айткенбиз. Биздин үйдөн, пайгамбардын үйүнөн bir ay, экинчи ай, үчүнчү айдагы мооруда түтүн чыкчу меселе десе, сахабалар орундан тура калып, анда эмне жейт элеңиз депсе, асвадайын каранда эки каранды жейт эле. Бирөөсү суу замзам, экинчиси ушул бармакта болгон курма деген.
3 ay пайгамбар ошентип курма менен суу менен күн өткөргөндөн кийин анча нерсеге сабыр кылууну үйрөнүшүп. Бул ушундай түшүктүү ибадат, зиярат. Мындай тижарат иншалла. Шундай кылабыз иншалла. Кылабыз иншалла. Шундай бир өзгөрөлү. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын шаарына келгенде bir sünneti tiriltip ketkenге hareket kılgılar. Bir sünneti. Men uşul жерден жүрүп кетип атып, bir sünneti tiriltem, anam bargandayın uşul sünneti özgölөргө ошондой жайылтам деп hareket кылам. Шундай кылабыз иншалла. Биз ушунда таасирленишибиз керек. Биз барганда кимдир бирөө таасирленип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын шаарын жакшы көрүп калыш керек. Сөзүнүн аягында ушул көксөп эки көзүбүз көрөргө 4 болуп куса болуп сагынып кээде өзүбүз чечимди көрсөтүп ыйлап жүргөн шаарга келдик да. Келдик. А биз мекенибизди айтат элек. Пайгамбарды сүйүү 4 нерсе менен жүзөгө ашат деп. Биринчи пайгамбардын өмүр баянын окуш керек. Бияка келерден мурда эми айткыла, пайгамбардын өмүр баянын окуп алгыла барганда кыйналат экенсиңерде. Пайгамбарды сүйөм деген инсан пайгамбардын өмүр баянын окуйт. Экинчи пайгамбарга көбүрөөк салават айтат. Мисалы, кыз жигит сүйөт, жигит кызды сүйөт. Аны алыш үчүн, ага үйлөнүш үчүн биринчи үй бүлөсүн сүрүштүрөт. Ушундайбы? Пайгамбардын өмүр баянын окуп сүрүштүрүп атпайбызбы? Андан кийин салават айтат. Жакшы көргөн адамынын ысымын кайталай берет. Биз пайгамбарды сүйөбүз, андыктан ага салават айтабыз. Үчүнчүсү, жашообузду пайгамбардын жашоосуна окшотушубуз керек. Эң акыркысы, төртүнчүсү, пайгамбарды сүйгөн инсан пайгамбардын шаарына келет, пайгамбарды зиярат кылат. Ошол биз баарыбыз сүйгөн пайгамбарыбыз бир күн келип курсагы аябай ачкандан bir ayalının bir jubayının eşigini tıkıldatı. Men geçe erkekler cemaatine, cemaat erkekler cemaatine aytып berdim ha. Muna ul Fatime enebizin үйü dep. Muna ul Hafsa enebizin үйü dep. İşine girgende kimge aytты muna sörünü görüp koygıla dep. Muna sörünü görüp koygıla dep ha. Barınar uğuzul aytты muna sörün dep. Barın ошол жерде uğuz aytты. Пайгамбардын jubayların үйü bir-birine tutaş bolgan. Birinci denesi жатқан Ayşe enebиз менен жашаган үй, экинчisi Fatime enebиздин үйү, андайын Hafsa, андайын Sauda ошентип кеткен. Пайгамбар bir jubayын эшигин тыкылдатып, бар бир өзөгөлдөгөнгө бир нерсе, курсагым ушунчалык ачты десе, аялы кабага салып кыйрасы, эч нерсе жок деген. Кагылайындар, пайгамбардын үйүндө эч нерсе жок экен. Анан акырын сабыр кылып, экинчи эшигин такылдатат, анда жок. Үчүнчү эшигин такылдатат, анда жок. Ayşe enebиздин үйүнө келсе, я Расулулла, бар бирок bir sirke var, uksus var. Barmakтай olup katıp kalgan nandı bir nesi orap koygan eken alıp geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rahmetun lil alamin, alamlarga merim katarı jiberilgen. Peygamberlerin erkesi, mırzası, Allah Taala'nın habibi bolgan. Peygamber kulga okşop oturup aldına koyulgan uksuska katıp kalgan, neva katıp kalgan, barmakтай olgan nandı uksuska salıp koyup sabır kılıp oturup anan akırını alıp şemip bunday dedi. Ni'mal idam al-khallu deb 2 жолу айтты. Ох. Өзөгөлдө курсак тойгозгонго уксус ушунчалык мыкты тамакта дейт. Кимиңердин үйүңөрдө уксус жеп калдыңар? Туурабы? Кичине эт көгөрүп калса, тилден этке биркилер. Мынандай сабырдуулукту үйрөнгүлөр. Биринчи ушул жубайга мыкты мамиле кылганда, үй бүлөгө мыкты мамиле кылганда, сабыр кылганда ушул эле тирилип кетпейби? Кандай дейсиңер? Биз сүйгөн пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын шаары ушундай. Андыктан биз ушул курма дарактай болушубуз керек. Курма бизге окшош. Кандай сизге сөз айтылбасын, билип да айтсын, билбей эле сизди мисалы жара жапсын, ушуга окшоп эле ийилип туруп берсеңиз, утук сиздики иншалла. Аллах Таалам мунабул зияратыбызды акыркы кылбасын. Далай жолу ушинтип чогуу келип ушул жерде ушинтип сөз кылып калгандарды угуп Peygamber'de ziyaret kılıp, balkı bir ibadet kılıp, barız takdirimiz kaçarsın. Amin. Amin. Allahümme inneke afuvun kerim, tuhibbul afve fa'fu anna ya rahim. Allah'ım özümdün habibin bolgan Muhammed Peygamber'in şartına durabız. Kol kötörüp alakanjayıp özümden soran arımız, barızdın ömürlerimizi uzun kıl. En soluklarımızı çın kıl. İman, ihlaslarımızı mından da teren kıl. İbadatlarımızı kemçiliksiz kabul kılın ya Rabbal Alemin. Buyruğunda atkarıp sen tıygandan tıyılıp, özüңдүн сөзүң болгон Кур'ан менен жашап, пайгамбардын чыйырынан басканга өзүңүзгө жардам бергин я Раббал Аламин. Мынантип сүйлөгөндө күн кой отурган ушул жамааттын урпагынан
alim alimalardı, hafızalardı çıkargın. Bu safarımızda akırkı kılbay, kalay yolu usul peygamberga ziyaretka, özüngün atik uyuna, hacıga, umraga gelüğünü takdirimize yazgın. Bir rahmetike ya. Rahmet Allah razı olsun. Amin. Allah'ım ülkemizge örkündöğünü berge. Sayasatta turuk tuğulga. Kırsıklarından saktagın, balalarından saktagın. Allah'ım ağır daymış, din menen yaşağı nasip etsin. Rahmet, Allah razı olsun.